Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 17 август 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк чыгышы ГЭС-3-тө жүрөм туғандар. Бул ГЭС-3-төн бул жерден 2 этаж жаңы салынган сонун там сатылып атыптыр. Ошол там жөнүндө, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар ошол мынакей центральный асфальт жолунун жээгинде турам. Так, сатылуучу үйүбүз Али Акбарова 14-чү дарек. Бул көчө Али Акбарова көчөсү туғандар. Дагы эмне маалыматы? Бул жерден жүргөн маршрутка автобустар бар шаардын бурч-бурчуна. Жана бул көчө болсо Суворова көчөсү болуп калат. Асфальт көчө туғандар. Түз чыксаңыздар муну менен мындайдан Алмайтинка көчөсүнө чыга аласыздар. Түз чыксаңыздар андан Алмайтинка менен Аламитин базары. Ылдый түшсөңүздөр Объездной, жолдо жаңы ачылган Енесайдын көчөсү, аны менен Дордой базарына деле бат эле барсаңыздар болот. Эми барып үйгө калган маалыматты силерге бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Али Акбарова көчөсү 14-чү дарек. Яндекс.кан жазсаңыздар туғандар чыгат. Жердин аянты 500 соток, эң эле түштүк чек ара мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасын бул жагында гараж бүткөн жерге чейин. Көчө тараптан дарбазасы, бийик забору, калитка, анан бул жакта жеңил машина менен эко же спринтер болсо, портерлер болсо кеден үйрөп атат экен туғандар мынакей. Дагы эмне болмок? Бир эле бул гаражга эмес, алда тарапта эле бош жери бар. Ал жака деле машина койсоңуздар кеден болот. Анан электр энергиясы бар экен, суусу бар экен туғандар, отопление, паровое отопление жана плюс теплый балаларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. И дагы эмне маалыматы? Так, мынакей жолдор өтө кеңдикте, район кошуналар деле жакшы дейт үйэси. Анан газ туғандар. Газ бул көчөнүн башына келген учур экен. Бул жака да жакын калакта уже газ тартат экен туғандар. Азыр эми силерге кирип калган маалыматын берейин короосуна кирип туғандар. Мынакей бул короосу туғандар. Мынакей тепкичтер жана негизи кирүүчү эшиги. Так, андан ары бул чоң дарбазаны көрсөңүздөр мынакей жаман бош жерлери, төрүндө эле бош жерлер бар. Складтар, хозпостройкалар деле бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Үй боюнча айтсак туғандар, жалпысынан 11-9 2 этаж болгон үйүбүз. Стенасы кирпич, толук түрдө тышкарыдан утеплять этилген жана анын тышкарынан травертин чачылып тур туғандар, көрүп турасыздар. Так, терезелер, эшиктер, бөлмөлөр аралык эшиктер баары сапаттуу кымбат баалуулардан койгонбуз дейт. Сейсмопояс колоналар баары куюлган туғандар. Так, бул жактан түз жүрсөңүздөр төрүндө бош ичери. Бул жерде деле туғандар навес кылсаңыздар болгудай, жана ошондой эле сиздер келгенче 2-3 күн арасында могу жерлерге брусчаткаларды чаптап, о жактага чейин брусчаткалар баары болот экен. Мүмкүн сиздер келгенден кийин болот. Кыскасы, могу жерлер брусчатка уже усталары башталып аткан учур экен. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматты сиздерге берейин. Бул үйүбүздүн кире бериши туғандар мынакей, прихожка, андан ары коридор. Бул коридордон калган өмөргө өтүп кете алабыз туғандар. Так, оң тарапта мынакей 1-чи этаждын санузели, мынакей унитаздар даяр. Бул жакта сушилкалар даяр экен. Раковина жайлары деле даяр жана бул жагы душевой кабина жолдосу айнек менен бөлүп алсаңыздар мынакей болот туғандар. Андан ары түз кирсек, бул жак кухня. Бул жак менен сиздер жанагы гаражга кирип чыга аласыздар өзүнчө эшиктен. Экинчи эшик өткөн тепкичтер жана кухня. Анан бул жакта дагы бир эшик бар туғандар мынакей. Бул жак менен кирсеңиздер залга кире аласыздар. Түштүк тараптан катарынан терезелер орнотулган. Бул жагы кухня, ортосу негизинен айнек менен бөлүнүү планы бар экен. Ошол жерден ошондой план экен. Ошол жагы зал жана жагы кухня туғандар. Көрүп турсаңыздар ремонт. Негизи ошол дизайнерлердин эмеси менен дизайнерский ремонт экен, полный. Так, дизайнерге ремонтту ошол сатып алынган туғандар дизайнерлерден. Бул жакта подвалы да бар экен. Андан ары эмне болмок? Көрүп турсаңыздар ремонт. Бөлмөлөр аралык эшиктерди деле сапаттуусуна койгонбуз дейт. Андан ары бул жакта туғандар кухонный мебелдин жайы. Үй ээси ошол жаңы алган адам өзү каалагандай вкусу менен кухонный мебель койсун деп, азырынча кухонный мебель коюлган эмес экен туғандар. Бул жагына раковина орнотулуп, суусу чыгарылган.
И батыш тарабына да чыгып кетсеңиздер болот. Бул жакта коспа стройкалар, мынакей ошокана, ал жагында склад и сырттарына жаткан жана мондай террасасы бар туугандар. Мынакей. Азыр буларды видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Биринчи жолу сиздерге үйдүн экинчи этажын көргөзөйүн. Анан бул гаражга чыккан жерди да көргөзүп кетейин, Үйдүн ички тарабынан сиздер гаражга чыгып кире аласыздар. Бул жерде тепкичтин түбүндө чакан кладовка. Бул жери гараж. Гараждан түз могу жердеги көмүрканага да түшсөңүздөр болот. Көмүрдү мынакей могу жерден киргизе аласыздар туугандар. Андан ары дагы эмне маалымат? Терезелер туугандар 3 кабаттуу, трехслойный деп коет беле орусчасы. И могу эшиктер сырткы тарабынан бери карасаңыздар, үйдүн ички тарабы көрүнбөйт. Ошентип атайын жасалган. Кымбат эшиктер экен. Андан ары мынакей бул экинчи айтып өткөн тепкичтерибиз. Көпмаса мында таштар менен жасалган капталдары. Мынакей бул экинчи этажы туугандар. Бул жерден мынакей 4 бөлмөгө өтүп кетип атканбыз. Оң тараптан мынакей биринчи бөлмөсү. Төртөөсүң спальный бөлмө, детский спальный, родительский спальный, домашний спальный аркылуу бересиздер. Батыш тарабынан терезе. Так. Андан ары жагынан дагы бир бөлмө, түштүк жана батыш тарабынан телевизор орнотулган. Ылдый тарабы теплый пол, өйдө тарабы паровой отопление, батареялардын жана булардын суу жүргөн турбалары дубалдын ичинен өткөрүлгөн туугандар. Так, бул жагында экинчи этаждын 3-үчү бөлмөсү, чыгыш тарабынан түштүк тарабынан терезе орнотулган жана бул жагында өзүнүн мондай гардероб бар экен. Мынакей гардероб и ол краскаларды деле баарын ошол бир магазинден жакшы сапаттуусунан алганбыз дейт туугандар. И бул жерде экинчи этаждын эң эле акыркы бөлмөсү, бул деле бир спальный бөлмө, чыгыш тараптан терезе жана экинчи этаждын сануу жери бул жакта жайгашкан туугандар. Эми короосуна чыгып калган маалыматты эчекеден берейин. Бул үйүбүздүн батыш тарабы, мынакей бул жакта терраса туугандар. Полдар жагачтан болгон пол. И бу жакта бош жер. Анан септик, эки септик. Так, 4 колеса менен, мындай колесадан 8 тышталтыр туугандар. Бири 4-4төн тереңдейт. И бул жагында бак, жер жемшигине жери. Оң тарапта очоканасы. Мынакей. Бул жакта мынакей жанагы көмүркана. Бул жак отоплениянын котелу жагышкан жер экен, мынакей туугандар. Көмүрдү бул жагына жыйнасаңыз да болот. Көмүр жыйнаган мындай өзүнчө жай кылынган отопление умный котел менен үйүбүз жылыйт, мындай көмүр менен жылынган котел. Негизинен газ кирип келаткан учур экен. Газ кирсе, газый котел деле койсоңуздар болот айтгандай. Бул жактан да суу чыгарылыптыр мынакей. И андан ары склад жана үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана. Андан ары үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү туугандар. Дагы эмне маалыматы? Каптал жактар жакын карабакта брусчатка болот экен. Бул жактан дагы ички тараптарынан деле чыгарылган. Бул үйүбүздүн баасы $145,000 сурап атыптыр ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга эсител деп калтырабыз. Аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен группалар менен бул видеону сиздер көрүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.